İnsan жаралган insanın бардыгы бирдей. İnsan degende biz musulman kafir birдей. Кандай тармакта болсо дагы, эгерде бирөөдү жаман көрүп, пас көрүп, өзүн жогору көргөн болсо, ал адамда кибир оорусу болот. Ал адам бейишке кирбейт. Кээде балдар диндар адамдарда дагы кибир болот. Тавазу деген сөз, мен мусулмандардын бирөөсүмүн деген сөз. Wa ilakum sawabullahi khayr деген жер каерде болот десе, Алла Таала мишара кылып, тилка дарул ахира. Ал каерде экен? Ахиретте берилет. Ахиреттеги жар naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Ал кандай экен? Жерде бузукулук кылбаган, жерде мутакаббир болгон адамдарга беребиз деди. Аллах субханаху ва таала ушул аятта бейишке кире тургандардын 3 сыфатын айтып атат балдар. Негизинен бейишке кирүүчү адамдардын көбүнчө 3 сыфаты келет. Эң биринчи мусулман болуш шарт бейишке. Экинчиси муттaqi, Кудайдан корккон адам болуш керек. Вал акибату лил муттaqin. Вал акибату лил муттaqin. Көрүп атасыңарбы? Вал акиба лил муттaqin. Бейиш кимдерге? Муттaqi, Алладан корккон адамдарга. Үчүнчү сыфаты мутавази. Мутавази. Кудайдан корккон, кибирленбеген, мутакаббир эмес инсандарга берилет. 3 сыфаты бар адамдарга Аллах субханаху таала бейиш насип кылат. Алла Таала барыбызга ушул сыфаттарды насип кылсын, бейиш насип кылсын. Биринчиси эмне экен? Иман, экинчиси таква, ат-таква, үчүнчүсү ат-тавазу. Тавазу деген кичикпейилдүү болушулук. Азыр түшүндүрөбүз. Кичикпейилдүү болушулук, мутакаббир болбошлук керек. Ошон үчүн Алла Таала naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ard wala fasada деген. Bunu biz berебиз ушундай адамдарга, алар жердин бетинде кибирленишпейт, такаббур болушпайт деди. Кибир деген не деген алдар? Кибир деген бирөөдү кемситкенде айтылат. Өзүнү жогору сезет дагы, экинчи тарафты кемситет. Ал адам менен төмөн даражадагы адам дейт. Мен чоң адаммын дейт. Мен аксөөкмүн, мен кыйынмын, мен баймын, менин пулум көп, акчам көп, күчүм көп, бийлигим көп. Өзүнүн себептен айтат дагы, өзүнү жогору сезип, экинчи тарафты төмөн көргөн адам ушуну мутакаббир деп айтылат. Бул кибир өтө чоң күнөө. Мутакаббир адам бейишке кирбейт. Алла сактасын. Кибири бар адам бейишке кирбейт. Bir gün hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalara aytat: "La yadkhulul cennete men kana fi qalbihi misqala zarratin min hardal min kibr." La yadkhulul cenne men kana fi qalbihi misqala zarra min kibr. Kimdin жүрөгүндө баягы заррачалык, кичинекей заррачалык кибири болсо бейишке кирбейт деди. Алла өзү сактасын барыбызды. Кичинекей кибири болсо ал адам бейишке кирбейт деди. Ошондо сахабалар коркуп кетип сурашат: "Я Расулаллах, биздин бирөөбүз жакшы көрөт, аякуна саубуху хасанан ва на'луху хасана." Ва кала ар-раджул юхиббу аякуна саубуху хасан ва на'луху хасан. Бирөө айтты: "Я Расулаллах, биздин бирөөбүз чырайлуу кийим кийген жакшы көрөт, бут кийими чырайлуу болгон жакшы көрөт." Дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салlam айтат: "Инналлаха джамилун юхиббул джамал." Инналлаха джамилун юхиббул джамал. Алла Таалам чырайлуу, сулуулукту жакшы көрөт деген. Андан кийин кибир эмне десе, кийимде эмес деп атат Пайгамбарыбыз. Кийимде эмес, жакшы кийим кийсе эле ал мутакаббир болуп калбайт. Чоң үйдө жашаса эле мутакаббир болуп калбайт. Чоң улоосу болсо эле мутакаббир болуп калбайт. Ал-кибр батрул хак ва гамтун нас. Ал-кибр батрул хак дегени хакты инкар кылуу. Акыйкатты айтсаң тана албайт, мойнуна албайт. Ва гамтун нас, адамдарды өзүн төмөн көрөт. Мен гана кыйын, менмин деген инсан ошону кибир деп айтат дейди. Ал адам жаман кийимде болсо деле, ал кедей болсо деле хакты кабыл кылбаса, ал адамдарды өзүн төмөн көрсө, ал адам мутакаббир болот. Кибири бар адам, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат, бейишке кирбейт деп атат. La yadkhulul cenne men kana fi qalbihi misqala zarra min kibr. Allah barı saktasın. Kimnin жүрөгүндө кичинекей нечелик заррачалык кибири болсо бейишке кирбейт деген. Ошондуктан кибир жаман оору балдар. Кибирдин көптөгөн себептери бар. Кээ бир учурларда кибир балдар адам баласы малы мүлкүн себебинен болот, байлыгына сүйөнүп,
Мисалы Карундун кыссасын окудук азыр окуясыны. Байлыгынын негизинде ал эмне кылды? Мутакаббир болду. Башкаларды тоготкон жок, башкаларды менменсенбестен өзүнү жогору сезип алды. Кээде адам күч кубатына ишенет. Өзүнүн билегине, күч кубатына, бийлигине ишенип кибирлик кылат. Бул дагы кибир болот. Кээде балдар диндар адамдарда дагы кибир болот. Дин менен жашап аткан инсан болот, өзүнү диндар деп түшүнөт, бирок көпчүлүк инсандарда кибир болот. Мисалы кээ бир учурларда адам баласы өзүнү аябай таква сезип, башкаларды күнөөкөр сезип калат. Мен муттаки инсанмын, 5 вакыт намазды окуймун, орозо кармаймын, хажга барам, зекетимди берем, жамааттардан калбаймын, бүт ибадатты кыламын деп өзүнү аябай бир фериште сезип, башкаларды күнөөкөр көз менен карайт. Бул адам дагы мутакаббир. Динде жашап атат, бул мутакаббир. Кээ бир учурларда адам болот, мен алыммын, менде илим бар, башкалары жахыл дейт. Карапайым эл, жахыл, караңгы, эчтеке билбейт деп, илимдин негизинде мутакаббир болот. Шайтандын бир себеби мутакаббир илим болгон балдар. Аба вастакбара ва кана минал кафирин. Аба вастакбара. Алла Таалам адамга сажда кыл дегенде баш тартты. Аба вастакбара. Кибирлик кылды. Кибирлик кылганда башка жерде айтат: "Халактани мин нар ва халактаху мин тин." Мына, илимдин негизинде. Мени оттон жараткансың, ал топурактан жаралган. Эч качан оттон жаралган махлук топурактан жаралганга не кылбайт, сажда кылбайт. От жогору көтөрүлүп турат. Мен андан жогорумун деген мааниде айткан. Ошон үчүн кээде илим дагы туура эмес алынып калган болсо, илимге чыганып адам баласы кибирлик болуп калышы мүмкүн, мутакаббир. Кээде Кур'ан-ы Карим менен дагы адам кибирленип калышы мүмкүн. Мен чырайлуу, жакшы окуган карыммын, мен карыммын, элдин баары жахыл, элдер Фатиханы билбейт, мен Куранды толук билемин деп Курандын негизинде мутакаббир болушу мүмкүн. Кээде даватчы болуп мутакаббир болушу мүмкүн. Элдин баары жөнөкөй эле жүрөт, мен эмне кылып атам? Дават кылып атамын. Эл кызматка, динге чакырып атамын. Элдин баардыгы дүйнө менен алек, мен ахиретке иштеп атамын деген сөздөр менен кээде адам баласы даваты менен дагы мутакаббир болуп калат. Ошон үчүн кибирдин түрү көп. Кайсы тармакта болбосун, дүйнөнүн негизинде болобу, диндин негизинде болобу, кандай тармакта болсо дагы, эгерде бирөөдү жаман көрүп, пас көрүп, өзүн жогору көргөн болсо, ал адамда кибир оорусу болот. Ал адам бейишке кирбейт. Allah Subhanahu wa Taala Kur'an-ı Kerim'de ayttat: "Tilka darul ahira naj'aluha." Bunu beremiz diye aytat. Bunu jaratı beremiz kimge? Lillezina la yuriduna uluwan fil ardi ve la fasada. Uluwan fil ardi. Jerin bette mutakabbir болгондорго biz ahiretти бербейбиz дейт. Firavun menen Kaman bular ulu fil arz kılıştı. Jerin bette mutakabbir boluştu. Jerde buzukuluк kılıştı, zulüm kılıştı. Allah Taala ahiret bergen jok. Ошон үчүн балдар коркотуган макам, коркотуган нерсе адам диндар болуп калса эле бейишке кирип калбайт. Диндар болуп туруп, ошон диндин ичиндеги кибир оору менен көптөгөн оорулар менен ооруп калыш ыктымалы бар. Ошондуктан ар дайым адам баласы өзүнү мен мусулманмын деп жүрүш керек. Тавазу деген сөз балдар, тавазу деген сөзү көпчүлүк ойлойт, өзүнү башкалардан төмөн көрүү деген. Бул жакшы нерсе. Бирок ал шарт эмес. Тавазуга башкалардан өзүңдү төмөн көрүү шарт эмес. Тавазу деген тавазунун акыйкаты өзүңдү башкалар менен бирдей көр. Өзүңдү башка менен бирдей деп сез. Өзүңдү фериште, өзүңдү аксөөк, өзүңдү бир жакшы адам коруп, экинчи тарафты бир ахмак, бул күнөөкөр деп сезбеш керек. Адам баласы жаралганда бүт бардыгы бирдей. İnsan жаралган insanın бардыгы бирдей. İnsan дегенде биз мусулман, кафир бирдей. Менин эки көзүм бар, сенин эки көзүң бар. Кафирдин да эки көзү бар. Артчылыгы жок. Алла бирдей жараткан. Түшүнүңөрбү? Ва минкум муъмин ва минкум кафир. Муъмин, кафир болуп бөлүнөт. Кээ мусулмандар да бирдей. Бардык бир нерсеге иман келтиресиң, бир китепке иман келтиресиң, бир пайгамбарга, бир Аллахка, эч бир айырма жок. Ошон үчүн Кур'ан-ы Керимде айтат: Allah Subhanahu wa Taala ve men ahsanu qawlan mimmen da'a ila Allah ve amila salihan ve qala inneni minel muslimin. Ve qala inneni minel muslimin. Aytat men musulmanlardan birösümün deyt. Minel muslimin degen min tab'iziyye. Düşünüyorsunuz? Min tab'iziyye degeni men musulmanlardan birösümün degen söz. Tavazu degen söz men musulmanlardan birösümün degen söz. Boldu.
мен жөнөкөй эле мусулманмын, адамдардын арасындагы адаммын деш керек. Мына ушул балдар тавазунун акыйкаты. Эгерде жүз эле жазбаң күчөйүп кетип, өзүңдү башкалардан төмөн көрсөң, бул дагы жакшы нерсе. Бул тавазунун дагы деңгээлине кете берет. Бирок негизги тавазу элди баягыдай жаман көрүп, алар кемсинтип, өзүңдү жогору койгон мына ушул кибир болот. Кайсы тармакта болбосун. Ошон үчүн сен муфти болосуңбу, казы болосуңбу, алымсыңбы, карысыңбы, мударриссиңби, даисиңби, ким болсоң бол, бирок мен бир мусулманмын деш керек. Мен эл катары бир мусулманмын, Алланын бир кулумун деш керек. Мына ушундай адамдарга Аллах субханаху ва таала эмне кылам дейт? Мен бейишимди беремин. Тилка дарул ахира нажалуха лиллазина ла юридуна улуан фил арди ва ла фасада. Вал акибату лил муттакин. Чыныгы акыбет, чыныгы бейиш кимге берилет экен? Муттаки инсандарга. Ал кандай бейиш? Аны Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мубарак хадисинде айтат: "Ма ла айнун раат, ва ла узунун самиат, ва ла хатара ала калби башар." Ал бейишти эч ким көргөн эмес, эч бир көз көргөн эмес, эч ким уккан да эмес, эч кимдин кыялына да келген эмес. Аны биз кыялыбыз менен да түшүнө албайбыз. Ушундай бейишти Аллах субханаху ва таала мен беремин, даярдап койгонмун ушундай пенделериме дейт. Ким экен? Мутакаббир эмес, кибирленбеген жана жерде бузукулук кылбаган адамдарга деди. Демек, ушул аяттан билинди, бейишке кирген адамдардын кайра айтабыз, негизинен нече сыпаты бар экен? 3 негизи сыпаты бар. Биринчиси иман, экинчиси ат-тaqwa вал акибату лил муттакин. Үчүнчүсү мутавази, тавазу болгон адамдар. Ман таваза лиллах рафааху Аллах. Ким Аллах үчүн тавазу кылса, өзүнүн кичикпейлик сыпатын алып келсе өзүнө, Аллах таала эмне кылам дейт? Анын даражасын көтөрөмүн дейт. Ошондуктан балдар, бул дүйнөдө элдин баары бирдей. Жашап аткан баарыбыз бирдейбиз. Мен устаз, сен шагирт, бирок бирдейбиз баарыбыз. Албетте бирөөдү жашы чоң болгончу урматтайбыз. Жашы чоң аны болгон өмүр көбүрөөк. Болбосо махлук жаралышында махлуктун баары бирдей. Баары бирдей, бирок ахиретке болгону таразы болот балдар. Ал жерде таразы менен кимдин деңгээли, канчалык деңгээлде, ким салмактуу эмес, ахиретте болот, дүйнөдө эмес. Дүйнөдө адамдар коюшат, өздөрүнүн баягы өздөрүнүн өлчөмдөрү менен коюша берет. Бул фаланчы адам, бул фаланчы, хаказа деп ишара кылынат. Бирок ахиретте андай эмес. Ахиретте инна акрамакум индаллах аткакум. Ал жердеги таразы эмне экен? Таква. Такванын негизинде адам даражасы кете берет. Ким канчалык таквалуу болсо, ошончолук даражасы дагы бийик болот. Түшүнүңөрбү? Ошондуктан дүйнөдө жүргөндө, бул дүйнөдө ар бирибиз бир турганбыз. Иннамал муъминуна ихва. Мен мындан көбүрөөк билем, бул азыраак билет, мен намаз окуйм, бул жахыл, бул дават кылат, мен кылбайм, бул кылбайт деп бири-бирибизди кемситпейлик. Бирөө жаман көрбөйлүк. Бул кибир ору. Кимге кандай Алла таала мүмкүнчүлүк берсе, алхамдулилла, Алла таалам кабыл кылсын десин. Анан бирөөдө эч качан күнөөкөр деп, өзүңдү периште, өзүңдү бир бейиш важып кылып албаш керек. Бул эң жаман сыпаттардын бирөөсү. Аллах субханаху ва таала айтып атат, бул жерде тилка дарул ахира нажалуха лиллазина ла юридуна улуан фил арди ва ла фасада вал акибату лил муттакин. Ал акибет муттакин, Кудайдан корккондорго берилет дейт. Бейиш Кудайдан корккондорго берилет.